Мына могузбай кетип баратат. Ысык көлдө изделип жаткан 17 жаштагы кыз зордукталып өлтүрүлгөн. Анын сөөгү кеминден табылды. Бул тууралуу Ысык көл областынын ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Жүргүзүлгөн ыкчам иштердин натыйжасында 1984-жылы туулган АК аттуу жаран кармалган жана бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, текшерүүчүлөрдүн жүрүшүндө МА аттуу жаранды күч колдонуп зордуктап өлтүрүп салганы аныкталган. Айсулуу Мукашева 27 сентябрда түштө Барскон айылынан Каракол шаарына чыккан боюнча дайынсыз болуп кеткен. Туугандардын айтымында ал курбу кызына барам деген боюнча кайра келген эмес. Ата-энеси кечинде кызын издеп милицияга арыз менен кайрылышкан. Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө байланыштуу 41 жаштагы адам кармалды. Шектүү Бишкекте жашырынып жүргөн жеринен колго түшкөн. Иликтөөнүн жүрүшүндө кыздын сөөгү Кемин районунун Боом капчыгайына жакын жердеги Желарык аймагынан табылып, зордукталып өлтүрүлгөнү билинген. Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Шектүү камакка алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Мына могузбай кетип баратат. Зордукталып өлтүрүлгөн Айсулуунун туугандары анын жолго чыккан учурунун видеосу менен бөлүшкөн. Анда ал Honda Stream машинасына түшкөнүн көрүүгө болот. Дал ушул автоунаанын айдоочусу кызды зордуктап өлтүрдү деп шектелүүдө. Социалдык тармактарда жаш кыздын мыкачылык менен өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмышкерге карата катуу чараларды көрүү талаптары байма-бай айтылууда. Айбандар, кантип өлтүрдүңөр ушул жаш кызды я? Кантип өлтүрдүңөр, Урматтуу Садыр Нуркожоевич, генерал Камчек Кыдыршаевич, силерге кайрылабыз. Эчтекени көрө элек кызды. Ушунчалыкка барышабы. Таң калам, айбанда муну кылбайт эле. Булар билбейм. Буларды тез арада таап бирдеме кылыш керек.